Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Сиз жогоруда айтып кеттик, өткөндө Кыргызстан партиясынын сотунда өзүңүздү абдан активдүү жаран катары, элге күйгөн жаран катары көрсөттүңүз. Ошол жерде сиз ошол партияга мыйзамсыз деп каршы чыгып жатканда, ошол партияны түптөгөн, жетектеген Шаршембек Абдикеримов мырза бүгүнкү күндө кыргыз элине абдан чоң көмөк көрсөтүп, эмне деген налог төлөп, эмне деген биздин жарандарга жумуш орду менен камсыз кылып жатканына бир өзүңүздүн жакшы пикириңиз болдубу же мыйзамдын негизинде партияга атталбаш керек деген эле принципке турдуңузбу? Мыйзамды бузбасын деген эле принцип. Ал киши жөнүндө пикириңиз кандай? Ал киши бизнесмен киши, ал киши предприниматель киши. Мындай айткандачы, булар жаратман кишилер да бирдемени. Мындай бизнесмендер эмеге келбегилечи деп атам. Могу базарком аялдар бар. Мисалы, базарын карасынчы мисалы. Мына Кудай бергенде ыйлап атышат тегерек четинде жашагандар. Же мындай дейт. Эми канча ай пандемияда жаттык, сөрөнү контейнерлердин баарын Кудай бергенденчи эмесин алды дейт сөрөнү элдерденчи. Эми эл үчүн деп коюп эле мындай, булар мындай болуп атат да. Аренда төлөмүн алышты деп. Булар мисалы банкирлер бар, банкир саясатчылар. Эже бир эле банк мисалы миңден үйдү эме алып коет экен. Могу күрөөдөнчү бүт төлөлбөй калат, алып коет экен. Анан супермаркеттери бар. Ошолордун арендасын албай койсун 5 ай. Ошо банктар элим деген кишилерби албай койсун. Эмнеге мисалы бир олигархка мисалы Бабанов эле деп коеюнчу. Мына билгениз. Эмнеге 27 миллион долларды Бабановго Рос эме берет жанакычы. Росфонд берет. А эмнеге мага бербейт? Эмнеге Эшматка бербейт? Эмнеге бизге 38%тен берет? Ошону алып туруп эле өзүнүн эмесине коюп койду да мисалы. Тик банкына берип койду, калп эле тигини мындай карызга салып атам деп. Эми Бабанов карызга салбайт го мисалы. Кайра ушинтип эле эметип атпайбы? Анан эле элим деп атышпайбы? Элим, журтум ушу элим үчүн күйөм деп атпайбы? Мисалы Бабанов эле эмес, мен Бабановду эле эметкен толтура мындай саясатчылар. Бизнесмендер, базаркомдор. Эми мисалы Нарындын губернатору бизнес эме базарком. Нарынга базарком эмес губернатор келе элек, бизнесмен эмес мындай с нуля өсүп, айыл өкмөт тияктан с нуля өсүп келе элек. Бул базаркомдор, мына бийлик деген Сталиндики бийлик. Бир эле шымы бар экен, бир туфлиси бар экен. Спортивный шымы да жок. Элден эчтеке жеген. Элден жебейт, үйү бар. Эми бул бизнесмендер миллиардер болсо триллионер болом деген немелер да бар. Мындан келди сиздин пикириңизче, бизде Сталинди катуу тартип менен кармаган, ошонун принциби менен бизди башкара турган жетекчилер керек деп айткыбыз келиптир. Сталинди сагынып атышат. Элдерчи бул мындай болуп атат эжеке. Бул Сталиндикиндей эле тартип керек болуп калды Кыргызстанга. Бирок элдин курсагын биринчи тойгузуп коюш керек да. Маегиңизге чоң рахмат, Сыймык мырза. Биз сизди социалдык сеттен көргөндөй, кухняда сүйлөгөндөй, сиз абдан эмоционалдуу, жинге ачууга алдырган адам эмес экенсиз. Сиз менен мындай тынч отуруп деле сүйлөшсө жакшы пикирлерди айтып берет экенсиз. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайм. Бул сизди кандидат катары пиар жасалган маек эмес. Мен жөн гана элге сиздин пикириңизди, жогоруда айтылган сиз жөнүндө акча алат, акчага сатылат, акча үчүн иштейт деген сөздөрдүн чын төгүнүн билдирели деп чакырганбыз. Дагы бир жолу рахмат сизге, маегиңизге Сыймык мырза. Мындан ары дагы эгер маек керек болсо келип туруңуз, биздин студия аркылуу коомчулукка өз пикириңизди билдирип турсаңыз болот. Дагы бир жолу рахмат. Рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.